6 микрофон. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар жана урматтуу төраға. Бүгүнкү күн тартибине кошуп кетүүчү бир эки маселеге сунушум бар эле. Биринчиси, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудитордук кызматында иштеген Мирзахметов Нурболот Сабыржановичтин башка ишке кеткени үстүндө байланыштуу бошотуу үчүн комитеттин чечими бар. Бул биринчи маселе. Экинчиси, ушул эле маселеге байланыштуу аудитордук кызматтын ордуна талапкерди дайындоо боюнча биздин бюджет жана финанс комитетинин мүчөсү комитеттин чечими бар. Ушу эки сунушту күн тартибине кошуп коюңузду суранам. Рахмат. Башка урматтуу депутаттар, башка жок экен, анда биринчи микрофон. Рахмат. Много Бишкек тести саат 2 коет атпайбы комиссиячы. Бирок саат 2-ге койгондо кимдер чакырылат? Булар комиссия өзүнүн жумуштап жабык өткөрдү. Биз билбейбиз. Бүгүнкү күнгө чейин булар кандай корутун жазды? 100 күн иштешти, анан бизге бир эле күнгө уруксат берип атат да саат 2-де карайсыз депчи. Бул 100 күндүк жумуш эмес болчу. Элге азыр тесттин авариясын унутуп койгон, жутуп койгон. Азыр элдин эң эле кызык көйгөйү актуалдуу маселе бул 600 сомдук кычкач кайдан чыккан, 1 миллион сомдук видео байкач кайдан чыккан, Макаоға кимдер бар какао ичип келген, эмне кызыктар болгон, ошолор кызык болуп отур да. Алар эмнени билдирип келди, же эмнени бүтүрүп келди. Ана бул боюнча азыр эле чакырып эле карап койгондой. Анда кандай? Анда биз муну мурун карап туруп, анда Сапар Жумакадыровичтин өкмөтүн ошо менен кетирсек болмок. Тест немеси бар. Азыр эми Калиев камалып кетти, сапарын карытып салдык. Бунун кандай немеси бар? Ошон үчүн бул эң актуалдуу маселе. Ошон үчүн буну саат 4-кө койгула. Ар бир депутат ошол жумуш топтун корутундусу менен таанышып чыксын, анан кийин ал өздөрү сунуш бериш керек. Кимдер чакырыш керек? Булар айтып атат 4 премьер-министрдин тиешеси бар дейт. А бизде да сунуштар бар да. Бизде уккус келет да башка кишилердин. Айыпталуучунун да сөз болот. Булар өздөрү эле бүтүн чыгарып коюптур да. Булар чакырсын, булар күнөөлүү деп. Булар ким? Ошондуктан корутундар азыр элсин, ар бир депутат таанышып чыгайык, анан кийин биз сунуш киргизейик, кимдер келиш керек, кимдер жооп бериш керек. Анан кийин келип туруп эле каптын ичине шибеген салып туруп эле добуш берип коет. Биз эмне добуш бериши баштап элек. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Тасанбек Арсбекович, урматтуу коллегалар. Бул жерде биз тигил же буну конкреттүү түрдө чакырыла деп айткан жокпуз. Биз бардык кызыктар кимди болсо чакыргыла деген бүтүмдү айтып атабыз, урматтуу депутаттар. Андан кийин бул маалыматты биз жабык түрүндө талкуулап, аны биз рабочий момент калган өзүбүздүн талкуулоолорубузду баар жогун жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен өткөзгөнбүз. Ал эми өзүбүздүн рабочий моменттерди аны да чындыгында биз депутаттар өзүбүз отуруп талкуулап бүтүмдү жазып атканда аны мындай туура маалымат жеткизсек да, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн урматтуу Дасанбек Арсбекович, мен сунушумду бердим. Саат 2-ге коюп бериңиз. Андан кийин башка депутаттар дагы сунушун беришсин. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу кесиптештер. 100 күндүк иш дейт, 100 күндүк иш эмес деп атасыз, Рыскелди Чыныбекович. 100 күндүк иш, эмгек бул. Эрк. Канча кишилер менен тирешип, канча кишинин мнениясын угуп, эмгектенип келдик биз. Эшек такалаган жерибиз жок. Туура түшүнүңүз. Анан кийин жана корутунда бардыгы жазылган. Азыр төрага өзү көрүп, кандай кишилер тиешеси бар, ошолорду чакырып берет. Ошондо таанышасыңар бардыгын. Бул жерде эчтеке бекиткен жерибиз жок. Өзүбүзчө чогулганыбызда ал жерде жана Улан Бердибаевич туура айтып кетти, рабочий моменты. А так бардыгын ачык, айкын биз отурумдарды өткөрүп атпадык беле. Ошон үчүн бири-бирибизди сыйлайлы. Көп эле комиссияларда иштеп атабыз. Ушундай иштеген комиссия мен эсимде ошо биринчи комиссия болуп атат. Ошону туура түшүнгүлө. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Мен атып атылып кетти, жооп коет. Мен иштеген ишиңердин корутундусын көргөн жокмун. Корутундусу элге тесттеги авария эмес, тесттеги афера керек болуп атат. Иштедиңер туура, рахмат. Бирок ишиңердин корутундусун биз көрүшүбүз керек. Азыр иштеди мына. Азыр мен түшүндүрүп беремин. Кое туруңуз. Мен түшүндүрүп берем. Сиз бөлбөңүз, сиз алып барыңыз, сиз тамадыңыз. Жок, сизге жооп берип атам. Сизге жооп берем.
Kança комиссия түзілді, етегінен шықты. Бүтүрүп алыңыз оюңузду. Максим мүліктері бойынша шықты бұл ештеке. Бүтүрүп алыңыз оюңузду. Комиссияның бардығылы түзөсүгөр етегі жоқ. А комиссия түзгөнчө ошо комиссияга мен керт башымен жооп берет деген сапар сакып кетип калбады. Калиев камалып кетпеди. Мурдары чыгарса болбойт беле. Эми ал элдин баары билет, 600 сомдук отвертка менен 1 миллион сомдук видео байкагышты. Кимдер барганы, кимдер кызыктар болгонун. Мен ошону айтып атам, элдин күйгөнү ушул болот атат, ошону ачыкка чыгаргыла атат. Азыр ошону угулат саат 2-де. Эми 2-де болгондо эми жашырын түрдө өтүп, азыр биз маалымат жок, эмнени билебиз? Азыр таркатылат маалымат. Мен жооп берем сизге азыр. Жооп берем. Депутаттар бирден таркатып берсин. Таркатылат. 3-чү микрофон. Ген прокуратура, эсептөө палатасы, АКСке байланыштуу АКСтин башчыларын дагы чакырып койсок. Андан кийин эми урматтуу Дастанбек Арсбекович, мен сунушум бердим. Күн тартибине киргизүү боюнча добушка коюп берсеңиз. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, жогоруда айтылган сунуштар менен, эске алуу менен бүгүнкү күн тартибин кечиресиздер, өкмөттүн өкүлү сөз сурап атат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арсбекович. Бүгүнкү күн тартибине 2017 жылдын 25 декабрында Астана шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосунда чек аралардын демаркациялык жана мамлекеттик чек ара режими жөнүндө макулдашууларды өкмөттүн токтому менен 53-104 токтому менен жактырылган мыйзам долбоорлорун күн тартибине киргизип карап бериңиздерди суранабыз. Комитетте каралган корутундулар бар. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, жогоруда айтылган кошумчаларды эске алуу менен күн тартибин толугу менен добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 87, каршы жок, баары 87, катталды 109. Күн тартиби толугу менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, рахмат. Аппарат анда күн тартибине кирген маселелердин материалдарын баардыгын тезирээк депутаттарга таркатып бериңиздер. Тезирээк, тез аранын ичинде.